Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Учурда өкмөткө эң чоң жүк милдеттер жүктөлүп жатат. Конституция боюнча да аткаруу бийлигинин башкы органы катары өкмөт мамлекеттик социалдык экономикалык абалына толугу менен жооп берет. Бул милдеттердин үстүнө азыркы учурда мамлекеттин коопсуздугу да жүктөлүп жаткандыгын сезип турасыздар. Нагрузка көбөйөт аппаратка. Демек, аппаратка билекти түрүнүп иштөөгө туура келет. Өзүңөргө тиешелүү мамлекеттик органдардын ишин катуу контролго алгыла. Бардык чыгып жаткан проблемалар туурасында ачык сүйлөшүп тургандай бололу. Ачык, эч нерсе жашырбагыла. Болгон маалыматты болгондой жеткирип туруңуздар. Рахмат, саясатка мен 2005 жылдан баштап аралаштым. 2005 жылга чейин мен өзүм жеке бизнесим менен жүрдүм. Жеке иштерим менен алек болгонмун. 2005 жылы Түп округунан депутаттыкка талапкерликке койгом. Талапкерликке койгондо мени менен 12 талапкер болгонбуз. 12 талапкердин ичинде күчтүү бай талапкерлер бар болчу. Ошол мезгилде 2 депутат, действующий 2 депутат болгон, президенттин балдызы болгон, действующий аким болгон, губернатор Токон Шайлиева ошол акимдин артында туруп түрткөн, ак үйдөн жиберген 2 кадр болгон, андан сырткары күчтүү бизнесмендер болгон да. Анан кийин Түп округунан ошол менин кандидатурамды шайлоого жеткизбей алып салган. 19 февралда алып салган. Ал убакта 28 февралда шайлоо болбоду беле 2005 жылы. Анан Түп эли түп көтөрүлүп 10 000 киши чыгып туруп жолду тозуп алып, баягы туура эмес, адилетсиз алып салгандыгы үчүн 4 күн күнү түнү дебей туруп 23 февраль деген күнү кайра колума күбөлүктү берген кандидат деген. Ошентип 28-нде шайлоо болуп, биринчи турдан алдыга чыгып, андан кийин 13 мартта экинчи тур болуп, экинчи турдан ошол аким менен чыгып калдым. Ошол райондун акими менен артында ошо Токон Шайлиева эжекебиз турган, губернатор болчу ал убакта. Ошентип жеңип чыгып, мен депутат болгомун. 22 мартта мандатыбызды алдык, 24 мартта Акаев качып кетти. Ошону менен жогорку кеңеште 2,5 жыл депутат болуп отурдум. 2007 жылдын 22 октябрына чейин. Бакиев 3-чакырылыштагы депутаттарды таркатканга чейин 2,5 жыл депутат болдум. Мен 1 жылга жакын эч жерде иштеген жокмун. 2008 жылдын ушу июль айлары болсо керек эле, Каркырада ушу үй бүлөм менен эс алып жатсам, айыл жактан туугандарым барып калды. Сизди президент издетип атыптыр деп. Анан бу эмнеге издетип атты экен деп байланышсам, айтышты, сизди 2 күндөн бери издеп атат, эртең саат 10го келип калыңыз деп. Макул деп, эртеси күн 10до келдим, киргизди, өзү айтты, şu sizdi komissar kılıp tandap aldım, şu iştep beriniz dedi. Ben ayttım, eğer çında öyle şeyini atsanız, anda iştep bereyim. Bırak 2 talabım var dedim. Birinci talabım, menin işime hiç kim giyilik işpesin dedim. Makul dedi, hiç kim giyilik işpeyt, tüzdön tüz menin işteşesin dedi. İkinci talabım da ayt dedi. İkinci talabım dedim, KTR'dan 1 ayda 1 saat vakit alıp beriniz dedim. 15 gün sayın şu 15 minütlük передача berip turabı dedim. Sebebi korrupsiya menен күрөшүүдө массалык маалымат каражаттарсыз күрөшүш бул өтө кыйын. Ошондуктан аны дагы макул болду дагы. Ошол кезде Мелис Ешимканов эле КТРда агам звонить этти дагы. Мына мен Садыр Жапаровду комиссар кылып бекитип атамын, указды колуна берип атамын. Сага барып жолугат 1 саат убакыт бересиң КТРдан, каалаган убактысынан бересиң деди. Мени эмне үчүн тандап алдыңыз деп өзүнөн сурагандан чынында эле мындай тартындым. Анан чыгып жардамчысына барып сурадым. Кандайча мени тандап алдыңар десем, жардамчысы айтты, 3-чакырылыштын сиздерди таркатып ийген депутаттардын 75 депутаттын арасынан ошо тизмесин карап отуруп, ушу сизди тандап алдык деди.
болгону ушул деди. Мен болсом ошо таң калганым бирөөнү жиберип ортого салып, мага бийлик алып бер, же болбосо кабылдамасына барып бийлик сурап жүргөн жок элем. Мына азыр Кудайга шүгүр интернет деген бар. Эгерде Бакиевдин көзү тирүү көрүп отурган болсо интернеттен айтсын. Мисалы, мына Ишматты ортого салып жумуш сурады эле, же болбосо кабылдамага келип ушинтип жумуш бер деп турчу эле деп. Бир дагы жерде мен жумуш сурап, же болбосо бирөөнү ортого салган эмесмин. Ошентип 1,5 жыл иштедим, комиссар болуп. Комиссар болуп иштегенде мен Акаевга, же болбосо Бакиевге, же болбосо Атамбаевге иштегеним жок. Мен эл үчүн иштеп бердим. 15 күн сайын 15,5 сааттык передачаларды берип аттык, көрсөтүүлөрдө. Ким коррупцияга аралашкан, кайсы сот, кайсы прокурор, мына ушулардын баарын ушу 13 передачада баарын көргөздүк. 1,5 жылдын ичинде көргөздүк. Андан кийин ал бийликке дагы бул жаккан жок. 2-3 айдан кийин ошо агенттикти жаап, башка көз каранды кылып агенттик түзүп койгондон кийин эле 2 ай өтпөй ошол апрель окуясы болуп кетти да. Мына ошого чейин мен комиссар болуп иштедим. Андан кийин апрель окуясынан кийин өз арызым менен Отунбаеванын атына арыз жазып берип комиссарлыктан кеттим. Кетип анан 2010 жылы октябрь айында болгон шайлоодо Ата журт партиясы менен жогорку кеңешке депутат болуп келдим. Кай жерде болбой, кандай иш жасабай, мен только мамлекетчил гана адам болуп ушул мамлекет үчүн иштеп бердим. Мен Акаевчи дагы, Бакиевчи дагы, Атамбаевчи дагы эмесмин. Мен мамлекетчил адаммын. Сиз жогоруда айттыңыз, мен мамлекетчилмин деп. Бирок ошол кезде 2008 жылы жаз айында оппозиция каркыранын сатылышына каршы түп көтөрүлүп, түпкө барып жөө жүрүш баштамак болушкан. Ошондо оппозиция мүчөлөрүн жергиликтүү эл жумуртка менен коюп, куугунтукка алып кабыл алышкан. Ошол операциянын артында Садыр Жапаров турат деп айтышты эле. Ушуну өзүңүздөн окуп терең айтып бериңизчи. Мен өзүм 2,5 жыл бою каркыраны алып калалы өзүбүзгө деп күрөшүп, чуркап жүрүп, анан кантип жумуртка менен соктурам. Каркыра боюнча мынакей видео архивдер турат. Тарых деген бар да, архив турат. Ошол жерде мен тескерисинче депутаттардын бардыгын ошол мурунку 3-чакырылышта депутат болуп турганымда Каркырага боз үй палаткаларды тигип 3 күн бою ошо семинар өткөрүп депутаттардын баарын чакыргам. Ошондо 40ка жакын депутат барган. Ошондо ушул эле мына Текебаев, Алымбеков, Шерниязов жана башка ошол кездеги менин коллегаларым билет, азыр айтсаңар деле. Каркыра ушул жери, ушунча жери өтүп кетип атат деп туруп, мен семинар уюштуруп аткан күнү ал депутаттар барган эмес ал жерге. Алардын бардыгы билет. Алардан сурасаңыздар айтып берет. Ошондо барып ошол жерде Каркыра мына моунча жери өтүп кетип атат. Мына бул биздин жер. Ушуну карабай туралы сессияда деп мен жана жогоруда айткандай 3-4 жолу карайлы ушуну ратификациядан өткөрүп берели деп келгенде мен өткөртүрбөй кайра артка кайрытып жибергенмин. Анан эми баягы ар кандай ушак сөздү айткандар жанагыдай ушул төбөсү көрүнгөн эле ушу биздин байкелерибиз, эжелерибиз, ушу маган баягы бир кандайдыр бир кара көөнү чаптагысы келген адамдар ушундай сөз кое берет. Элибиз тилекке каршы көпчүлүгү баягы ошо сөзгө ишенип кала берет турбайбы? Бирок тарых турат да. Архивди каяка жашырабыз? Архив турат. Мен жогорку кеңештен сүйлөп, ошол сессиядан каратпай койгондорум турат, кадрларым. Ошол Каркырага алып барып, баарын коноктоп, ошол жерден ушул Каркыра өтүп кетип атат. Карабайлы деп ошо бизди таркатып ийгенге чейин каратпай келгем да. Ушу 2 жыл бою 3-4 жолу алып келди мен депутат болуп турган мезгилде. 3-4 жолу тең парламентте каратпай кайра артка айдап аттым. Себеби эмне деле? Себеби дегенде бизден ратификациядан өтүп кеткенден кийин бүттү, уже бекип калат мыйзам боюнча. Андан кийин президент болобу, парламент болобу башы менен жер касса дагы кайра өзгөртүүгө болбойт. Ал уже кетти, бүттү. Келишимде ратификация боло электе бардыгы таза так көргөзүлүп жазылып турган. Бир өлкөдөн ратификация өтүп, экинчи өлкөдөн, бизде Кыргызстанда мисалы, ратификация өтө элек кезде сунуш берип, могу жерди өзгөртүү киргизели деп ошого мүмкүнчүлүгүбүз бар эле да. Тилекке каршы ал мүмкүнчүлүгүбүздү колдоно албай калдык. 2007 жылы октябрда таркатып жиберди. 2007 жылдын ошол эле жылдын декабрь айларында Ак Жол, СДПК, анан коммунисттер 3 партия келбедиби?
3 келди да 2008'de aprel ayında ошону бекитип беришти ратификацияны. Мына ошентип каркыга кетип калды. Эркинбек Алымбеков мына азыр депутат болуп отурат. Ушунун айтканы да бул ушунун чыгарган сөзү. Жапаровдун кишилери жумуртка менен сокту дейт. Мен ал убакта ошондо булар менин эсимден кете элек болсо 2008-жылдын жаз айында барса керек эле. Ошо апрель, майлары болсо керек эле деп болжолдойм да мен. Мен так ошол күнү, булар ошол түпкө барган күнү, мен өлкөдө жок болгон экенмин. Мен Турцияда болгомун да, 10 күнгө ошол Турцияда. Мен ал убакта депутат да эмесмин, комиссар да эмесмин. Анан кийин бул жерде эми түпкө барып, түптөгүлөр жумуртка менен сокту да. Мен кийин ал кадрларын да көрдүм, ким жумурт кыргытканын көрдүм. Ал түптүк балдар эмес. Бишкектен атайы жиберилген балдар болгон булар. Түптүк ошол местный бир дагы бала жумурт кыргыткан эмес. Себеби мен кадрларын көрдүм да. Мына Эркинбек Алымбековдун бир передачасы чыгыптыр, ошол жерде айтып атат. Садыр Жапаровдун кишилери де уктук дейт да. Чоң мындай төбөсү көрүнгөн адамга андай ушак айткан бул жарашпайт да. Анан ошон үчүн бул туура эмес кеп. Мен өзү тескерисинче мына жана айтып өтпөдүм, баары бир жогорку кеңеште көтөргөн видео кадрлар турат. Анан жөн эле фактысы жок эле сүйлөй бергенди мен өзүм жактырбайм да. Анан андай адамдар алдын мен Кудайга койдум деп коем. Бүгүнкү күндө бийликтин Садыр Жапаров деген атты укканда аябай бир чочулачу же болбосо көтөрүлгөн элдин артында Садыр Жапаров турат экен деген бир шылтоо айткан өнөкөткө айланып кетти. Сиз учурунда кызмат берсе иштеген сыяктуу эле бүгүн деле мамлекетчил болуп Атамбаев менен деле иштеше берсеңиз кандай болмок? Экөөңүздөрдүн деги эле ортоңуздарды кайсы карамышыга аралады, эмне болуп келишпестик пайда болду? Ушул жөнүндө айтыңызчы. Мен өзүм негизи табиятыман эле мындай бирөө менен урушуп талашканды көп жакшы көрө бербеген адаммын да. Атамбаев менен деле жакшынакай эле мамиледе 2012-жылга чейин кабинетине барып, чай ичишип эле жакшынакай жүргөнбүз. Экөөбүздүн мамилебиз ушул Кумтөрдөн келип бузулду. Мен Кумтөрдү 2012-жылдын февраль айынан баштап текшере баштадым. 2 айдын ичинде баарын бүттүк. Май айында бүтүп, июнь айында жогорку кеңешке отчет менен алып келдик. Отчет менен чыккан кезде бүгүн каралат мына деп турганда саат түшкө 2-де карала турган болсо 12-де, саат 12-де Атамбаев кабинетине топтоду баарыбызды. Спикерди жана ошо 5 фракциянын лидери. Ал убакта уже мен фракциянын лидери мен болуп калгам. Кабинетине бардык, барганда эле ал айтты, оюңдан кайттым, Кумтөрдү алганга болбойт биздин мамлекетке, эл аралык аброюбуз түшүп калат, инвесторлорду качырып алабыз, коркутуп алабыз деди. Ушундай ар кандай сөздөрдү айтты, эми көп сөз, анын баарын кайталап отурбайын, айтып отурбайын. Ушундай кылды. Мен айттым, аттырып жиберсеңиз дагы оюмдан кайтпайм дедим. Мен оюмдан кайтпайм дедим. Мамлекетке алышыбыз керек дедим. Эл аралык аброй деп айтып атасыз. Мына кошуна турган казактарга аброюбуз жок. Анан каякта Канадага аброй күтүп эмне кылабыз дедим. Мына Өзбекстанга адам эмес чычкан кире албайт. Аларга аброюбуз жок. Канададан абройду күтүп эмне кылабыз дедим. Андан көрөкчө алып өзүбүз иштетип экономикабызды көтөрөлү. Уурдалып чыгып кетип аткан алтын, ташылып чыгып кетип аткан доллардын баары өзүбүздүн мамлекетте калсын. Дегенде эле ошол талаш тартыш башталды. Ошол жерде баарыбыз отурганбыз, аңгычак деле Феликс Шаршембаевден сурап калды. Сиздердин оюңуздарды угайын, Феликс Шаршембаев эмне дейсиз деп эле. Феликс Шаршембаев айтты, өкмөткө берели, өкмөт чечсин деп. Мен сразу эле сөздү жулуп алып эле айттым, Феликс Шаршембаевич, өкмөтүңүз мына 20 миллион доллар алып, РСК банк, Айыл банк турса мамлекетте, ошолор аркылуу бербей, Алатоо финанс деп частный компания ачып алып, мынакей ошолордон бере баштады. Бул жерде дагы жеп атышат. Андан сырткары взятка алып алышкан булардын баары тең. Аралашып алган булар, жуурулушуп калган. Алар чече албайт. Дегенде эле унчукпай отуруп калды, аңгыча эле Өмүрбек Чиркешевичтен сурады. Өмүкө сиз эмне дейсиз деп. Ошонткенде эле ал айтты, биз фракциядан карап Садыр Нуркожоевичтин токтомдун долбоорун колдоп чечим чыгарып койгонбуз деди да, колдоо чечимин чыгарып койгонбуз деп. Ошонткенде эле унчукпай эле баягы башкалардан сураган да жок. Спикерди карап туруп эле айтты. Анда жабык эшик артында карагыла деди. Эл келип баарыбызды сүрүп чыгат деди. Мунун баарын көрчү болсо деди. Жана видео материалдарды айтып атат да Кумтөр боюнча. Ошонткенде эле спикер мени карады, кандай дейсиң деп. Мен айттым, мага жабык эшик артында каралабы, ачык эшик артында каралабы. Баары бир эң негизгиси Кумтөрдү мамлекетке алсак болду.
дедим. Аңгычак деле болду, сүйлөштүк деп туруп эле баарыбыз чыгып кеттик. Экиде барып маселе коюлганда эле Асылбек Жээнбеков жабык эшик артында карайбыз, депутаттар эле калат деп ошол сунушту койгондо болгону 23 депутат макул деп добуш берди. Калганы баары каршы чыгып, баягы чуу көтөрүп, эмне үчүн элден эмнени жашырабыз деп туруп анан ачык таралып кетти.